Өмірбек Тоқтоғұлович бойынша, Бабанов бойынша ешқандай үш тарапты дағы, екі тарапты дағы шүйлештік болған емес. Болған емес. Мен Бабановты, Өмірбек Бабановты білесіздер, КТРК-да дебаттар алған. Ошында көргенмін, ошына жолыққанбыз, ошыдан кейін мен көрелекпін Бабановты. Анан екісіменен өкөн мереп сүйлөштү, қандай сүйлөштү, не мақұлдаштар болды, анда менде маалымат жоқ. Аны білбейм дағы. Бирок мен азыр шу учурдан пайдаланып айтып коеюн, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Мен болошок президент болуп, ошо шайлоого жүрүп атканга, шайлоого кетип атканда, келечек боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр, макулдаштар болгон эмес. Мен ошон үчүн элге чыкканда, айтканда программамы эч кимден коркпой айтканмын. Мен сиздин араңардан чыкканмын. Араңардан өтүк кийип, малчы менен жүрүп, дыйка менен суу сугарып, ошо айылдагы мугайын врачтар менен чогуу жүрүп, мен проблемаңарды билем. Менин программам, силердин араңардан чыккан программа, ошо көйгөй чече турган программа. Ошон үчүн мен элдик президент болуп берем деп ода бергенмин. Мен ошол одамды элдин астында аткарып атам. Анан менин артыман не деп макулдашып болду, не сценарий түзүштү, кандай сүйлөшөр болду, ал эми менин проблема эмес. Ал ошо сүйлөшкөндөрдүн проблемасы. Меники эмес. Анан мына ал эми менин проблема эмес. Айтып атса сүйлөшкөндөрдүн проблемасы. Мына сатып кетти, саткын деп аткан кондурушту мени. Саткын деп. Саткын Жээнбеков сатып кетти деп. Мен бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргойм деп элге ода берген эмесмин. Мен элдин кызыкчылыгын коргойм деп ода бергенмин. Мени бир топтун же бир адамдын кызыкчылыгын коргобой деп сактын десе десин. Кудайым мени ушу жалпы элибиздин, кыргызстандардын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын саткандан Кудай сактасын мени. Кудай сактасын. Мен дагы мына мурунку тарыхты жакшы билем. Менин көз алдымда өттү тарых. Эки жолу мына революция болду. Ал көрүп турдум мен. Эмне үчүн кандай болгондугун билем ал. Эмне себепкер болгонун билем. Ошону көрүп туруп, мен андай жолго барбайм эч качан. Барбайм. Андан кийин жанакыл айтып кете берейин эми. Баягы эсмерин айта берейин. Баягы болуп аткан сөздөр боюнча. Анан мына айтып атышпайбы? Мына иш туура эмес козголгон. Аны жаап коюш керек деп. Биз укуктук мамлекетпиз. Президент ачып жаап берсе, генерал ачып жаап берсе, министр ачып жаап берсе, анда эл эмне болот? Биз эмне болобуз барыбыз тең? Анда бандитский государство болобузбу? Мамлекет. Бизде мыйзам иштеш керек, система иштеш керек. Бизде мыйзамдын чегинен эч ким чыкпаш керек. Мен президент дагы, ошол сууга чыгарган мал бак адам дагы мыйзамдаса бирдей болуш керек. Анан мамлекет оңолот. Мен анда түшүнбөдүм. Иш козгогондон кийин мына биз азыр 468 иш кайра мына жөн эле козгоп жаап коюшкан иштерди. Мына кайра козгоп кайра баштап атабыз. Эмне үчүн иш ачасың? Эмне иш козгойсуң? Эмнеге элди кыйнайсың ачып алып? Артында билесиңер эмне бар экенин. Иш ачат, эмнеге жаба турганын? Ачтыңбы? Аягына чыгар аны. Болбосо ачпай иш козгобой турган, кылмыш иш козгобой турган иш болсо аны ачпа да. Агерде ачып жапсаң, анда ушу ачкан киши жооп бер десен, тергөөчү. Прокурор болосунбу, милиция болосунбу, кызмет болосунбу, ким болбу, ГКМдин кызматкери болот, ким жооп бер да. Бул мыйзамдын астында козгогон дагы баягы жооп берген адамда бирдей эле болуш керек. Кааласа жаабынан каала жаап ачып койгон нерсе бул болбош керек бул. Биз мына ошон үчүн баягы кээ бирде мыйзам иштерге жол берип атабыз да. Мындай болбош керек, мындай токтош керек. Мында токтолуп кетейин.